Bizde şаарыбыздын бюджети 3 milyar 500 milyon деп кабыл алдык. Бирок тилекке каршы 2 milyar 400 milyon сом бул бардыгы защищенный статьяларга кетишет. Бул айлык, бала бакчаларга, мектептерге, тамак аш. А биздин шаарга развитияга акча жок болду да. Акча азыраак. Мында маалыматыңыздар бар. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич 2 milyar сом бөлүп берди. Кудай кааласа бүгүн эртең акча түшөт. Бул 11 көчөгө. Андан башка 200 milyon сом тротуарларга бөлүп берди. 500 milyon сом спецтехникаларга бөлүп берди. 586 milyon сом бул Мамырова, Көкүмбей и Калинина, бывший Калинин, азыр Амир Темир, ушу көчөлөргө акчалар бөлүндү. Андан башка субсидиялар бар, ТЭЦ-те, жылуулукта. То есть Кудайга шүгүр акчалар бөлүнүп атат. Мен айтайын дегеним, урматтуу жетекчилер, бизге вечно эле акча бөлүп бербейт. Мына убагында билесиңер, 100 milyon, 200 milyon сом алыш үчүн годами ждали. Азыр мынакей возможность бар. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич, урматтуу генерал Камшык Кылышаевич айтып атат, мынакей акчаны освоить эткиле, жолуңарды оңдогула, тротуарды оңдогула, ирригацияларды оңдогула, акчаны освоить этсеңер дагы бөлүп берем деп атат. Но, уважаемые коллеги, бул до поры до времени вечно эле бекер оокат болбойт. Өзүбүз тырышып, өзүбүз тишибизге басып, өзүбүз аракет кылып, өзүбүз акча издебесек, биздин маселени Ош шаарынын маселеси эч ким чечпейт. Акча булактарын издеп атабыз. Кантип акча тапсак болот, кантип бюджетти тотуксак болот деп. Мына кечээ эле урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичке катты жаздык. НСП боюнча налог, единый налог боюнча, ошо налогдордун 50%-ын шаардын бюджетине калтыруу боюнча. Андай кылсак болбойт. Ак Буранын кейпин көрдүңөр. Ак Буранын кейпин баардыгы эле ошо бай манап, Ошто менин дегендер сатып алып коюптуңар. Кайсы бир зона отдыхка барсаң, кайсы ишканага барсаң, мурдагы жетекчилердин кулагы чыгат. Либо губернатор болуп иштеген, либо мэр болуп иштеген, либо да ошондой чоңдордун баардыгы, либо депутат. Бардык элге иштеме жок. Мэрияда же гаражы жок, же техникасы жок. Хозяин города, хозяева города бездомные мы. УГД, управление городских дорог, бездомные. Же техника жок, техникабыз бар, устаревший, гаражыбыз жок. Көргөн көчөдө коебуз. Окста тоже бездомный. Жок. Мэриянын өзүнүн гаражы жок дажычы. Негде машина поставить. Тазалык тоже негде техника поставить. Зеленхоз, кирсеңиздер вообще полигон, эчтеме жок. То есть бардыгын сатып салган. Мэрия бездомный, понимаете? Техникаларды, мына Кудай кааласа, эртең договор түзүп келдик, техникаларды алып келдик. Техника коюл десек, гаражыбыз жок. Эртең мынакей күнү ысыкта техникабыз күнүн астында турат, жазган 40 градус үстүндө. Эртең жамгыр чачым болот, кар болот, все под дождем, под снегом. Бүт жаңа келген техникалар эскирип жок болот да. Коюл десек гараж жок. Понимаете? Негде машина поставить. Негде. Жок гараж, барын сатып бүтүптүр, эчтеме жок. Хотя мы мэрия, хозяин города. Сатып алайлы десек дагы акча жок. Ушундай маселелерди урматтуу жетекчилер приходится решать. Азыр бизге Ош шаарына бир күндө 56 000 машина кирип чыгат. То есть автотыгындарды жараткан бардыгы сырттан келген машиналар. Мынакей Ош шаарында азыр көрүп атасыңар, 2 или 3 эле көчөбүз бар экен.
Қалған көшелер бардығы асфальтталған емес, жолдың ахвалы абдан начар. Biz buna qancha harakat qilib, yo'llarni o'nglagan bilan avtotig'imlarni chechpesak, uni tig'imlarin pul masala, yo'l masalasi da chechilmaydi, tozalik masalasi da chechilmaydi. Shularning barlig'ini chechish kerak. O'sha O'sh shahrimizga kirib chiqqan mashinalarni platniy qilsak degan sunishni kirgizayin deb o'tamda. Допустим, Yevropada shunday praktikalar bor ekan, Xitoyda shunday praktika bor ekan. Допустим, шаһардың азымдық архитектор өз түшіндіріп айтып береді. Шаһардың кірген жақтарына, шаһардың соңын қылып, аркаларды құрып, терминалдарды қойып, допустим, грузовой машина кіре тұрған, жеңіл машина кіре тұрған қылып, терминалдарды қойып, жолда татнаға қылып, оңдап, ошо жері, ошода менен терминалдың кіре шлагбаумдарын жанын стоянка қылып, татнаға қылып. Егер, допустим, шаһардың ішінде машина кірем, машинасы менен кірем десе, анда машинасының немесіне қарап тұрып, допустим, легкой машина болса 50 сомнан 100 сомға чейін, грузовой машина кіре тұрған болса 100 сомнан 150 сомға чейін платный қылып кіргізсек шаһарғача. Егер 56 мың машина бір күнде кіріп шығады екен. Урматтуу жетекчилер, 56 машина, 56 мың машинаны 50 сомдан есептесек, 2 миллион 800 мың сом болады. 2 миллиона 800 тысяч сом в день, в сутки. Ну хорошо, 2 миллион да есептейлі, суткасына 2 миллион болса, 10 күнде қанша болады? 20, бір айда 60 миллион düşіп болады. Мына ақша, мына жол, мына тротуар, мына бақ, мына здания. Зданияның кебетесінде көрдіңіз ескі зданиялар. Мына жердегі муниципалитетке қараштуу зданиялар бардығы ескі, мектептеріміз ескі, садиктеріміз ескі. Теге жанағы көмекші мектептеріміз бардығы ескі. Реабилитацион центрлер бардығы ескі, қариялар үйлері ескі. Тоз ақша болса барын жаңылайды болчықта. Ушу маселеде қарап тұрып, сіздерді чақырып, азыр мына урматтуу архитекторыбыздын презентациясын, ошо қарап өзүңөрдө сунуштарыңар. Алып жатқан долбоорду ишке ашыруу коомчулуктун жана тиешелүү тараптардын кароосуна коюлуп, андан соң пилоттук шартта иштейт. Регайнын жанагы маалыматын алайык, бир күндө 56 мың машина кире турган болсо, бул чогултуп келгенде бир топ эле каражат болуп калса экен, жана ошол эле көчөлөр жасаганга, башка соц объектилерди кургангач, bir айына 63 айына 6 миллион 300 мың сомдон түшүлүшү деп күтүп атабыз да. Ошондо бир жылга чакканда ошо 3 миллиарддын тегерегинде акча түшүп калышы мүмкүн экен. Эгер долбоорубуз ушу ишке ашып кете турган болсо. Бул деген эмне деген сөз? Бул эми гос республикасский бюджеттен күтпөй эле автономный темасында ошо
автономное инвестирование в будущее город Ош деймиз да, өзүн өзү камтып, айлантып кете турган бир система алып келе турган бир жакшы бир долбоор деп ойлоп атабыз. Рахмат чоң. Ушундай презентацияны жасадык. ГАИ отурат, дорожниктер отурасыздар. Мына сиздерди как специалисттер катары чакырдык. Азыр бул эми бүгүнкү убакыт менен эле, бүгүнкү күн менен чечилип калбайт. Өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды дагы бир жолу кайталап кетейин. Биз билбеген маселелер болуп калышудай болсо, өзүңөрдүн сунуштарыңыздарды берсеңиздер, бүгүнкү презентациябызды биринчи күндө эсептеп, как бы мындай ввод сыяктуу кылып, ввод сыяктуу, кириш сөз сыяктуу кылып өткөрөлү дагы. Кийинки жыйында өзүңөрдүн сунуштарыңыздарды урматтуу жетекчилер берсеңиздер.